Жанагы оператор бул чет элдик жарандардан боло береби? Был требование к оператору, 7 статьядачы, устанавливается, определяется организатором профессиональной лотереи. Был мамлекеттик лотерея компания, ошо өзүнүн тех заданиясын жазат да, ошондо айтылат. Болобу же болбойбу. Азыр мен так айта албайм аны. Анда мындай, урматтуу депутаттар, урматтуу баяндамачы, азыр бүгүнкү күндө ошол жанагы лотереяда иштетип жүргөн кишилерден азыр жетекчилерден ушунда сөз чыгып атат да. Бул мыйзам ошол кореялык ишкерлер ушул жерге келип, азыр ушул мыйзамды күтүп жүрөт экен депчи. Бул мыйзам ошо кореялык ишкерлерге даярдыгын жасалып атат деп. Себеби ошол операторлукту ошолор алат экен деген сөз болуп атат да. Ушунун канчалык чындыгы бар экенин билесизби, билбейсизби? Менде андай маалымат жок. Азыр айтып кеткендей да, азыр требование тех заданиясын эч ким көрө элек, жасай элек аны. Аны эме чыккандан кийин Алда менде мында сунуш бар да. Эгерде чындап эле ошол мамлекеттик боло турган болсо, анда биз эмне кылабыз буну? Операторлор дайындапчы. Мамлекет өзү иштете бербейби? Азыр эми болуп атат ошо мамлекеттик лотереянын ичинде дагы бир жеке ишкер иш алып барып атат да. Мамлекет алып бара албайбы ушунучу? Муну алып барыш үчүн өзүнчө бир тажрыйба керек экен да, биринчиден. Экинчиден, жана айтып кеткендей, бул тажрыйбаны караганда бүт Кыргызстанды жабыш үчүн, бүт булуң бурчтарына мамлекеттик лотерейни өткөрүш үчүн бир 5 миллион доллардан 8 миллион долларга чейин инвестиция кылыш керек экен. Азыркы учурда мамлекеттик лотерея компания аны түздөн-түз кыла албайт да. Туура эми мында Санжар Тулкожоевич. Мурда Союз мезгилинде болгон, туурабы? Дасаев дегенчи. Ооба. Ошо мамлекеттик лотереялар ошолор эле өткөзүп жүргөн. Ал жерде эч кандай оператор болбойт эле. Азыр оператор болсо айттык го, бизге кайра эле ошо салыгы түшөт экен. Бардык жана түшкөн пайданы бардыгын оператор алып кетет экен да. Анда эмне кереги бар аны мамлекеттик кылыпчы? Ана бул жерде мен инициаторлор бар эле, жанагы лотерея компанияларынын баарын лотереяларды жабабыз дегенчи. Азыр бирөөсү жок экен. Мен билбейм. Депутат Жетигенов ордунда, сурооңуз болсо бере берет. Мен басынан отургуланда суроо берем силергечи. Эмне үчүн силер мына башында силер чыгарганыңарда силер айткансыңар, биз жабабыз деп чыккансыңар да. Мына экинчи окууда келгенде бириктирип, азыр ушул мамлекеттикке силер макулдугун берипсиңер. Эмне себептен? Депутат Жетигеновдун микрофонун берип коюңуз, демилгечилердин бири жооп берсин. Эми бул жерде биз баягы 5 депутат бул лотереяларды жабалы деп толугу менен жабалы дегенбиз да. Могу азыркы болуп аткан бардакты лотереянын баары электронный лотерея менен жабынып алып, казино, электронный рулетка бар, игру автоматы бар, ойноп аткан үчүн баарын жабалы дегенбиз. Анан бул жерде өкмөт сунуш киргизген. Биз баягы эми налог бюджетке кичине акча түшүп турсун, мурункудай жана сиз айтып өткөндөй Дасаев или илгери жана спорт лото болсун, ошондой эле мамлекеттик тирарный лотерея болсун деп. Ошондой эме менен бириктиргенбиз. Эки мыйзамды бириктирели, анан ошо менен алып кетели, мамлекеттик лотерея болсун деп. Анан бул жерде анан кийин оператор деп булар айтышты. Оператор болот деп. Бирок жанагы ошо оператор дегени чын айтса, алда кичине күмөн санатып атат. Анткени бул жакшы ой менен мамлекеттик болсун, акчанын баары бюджетке түшсүн деп сөз болгон, ойдун баары ошондой жакшы болчу. Анан бул жерде чынында эле ошо оператор көпчүлүк акчанын баары, ошо доходтун баары операторго алып калат экен, мамлекетке салык эле түшүп калып атат. Бул жагы кичине күмөн санап атат. Бул жактан туура мен кошулам буга. А так бул биз чыкканда бул жерде жанагы лотереяга жабынып алып, ар кайсы оюндардын баары ойнолуп аткан үчүн баарын жабалы дегенбиз. Анан өкмөт жанагындай сунуш менен киргизген булар. Ошон үчүн бириктиргенбиз эки мыйзамды. Силер ошондо оюңар болсо силер катуу эле турушуңар керек, жабабыз депчи. Же болсо жабыш керек, же болсо азыр атаандаштык. Азыр биз кээ бир маселелерге караганда атаандаштык деп чыгабыз да. А кээ бир маселелерге караганда монополия кылып коюп атабыз да мынтипчи. Мен түшүнбөй калдым кандай кылганычы. Бүгүнкү күндө атаандаштык керекпи?